Буга чейин кийим тигүүчү цех негизги жумушун токтотуп, медициналык бет каптарды тигип жатышат. Мекемеде күнүнө 10 миңдей, айына 400 миң бет кап чыгарылат. Мында өндүрүлгөн товарлар өлкөнүн түштүгүндөгү дарыканаларды камсыздап жатат. Аптека булар баягы жеке ишкерлер болгонуна байланыштуу, алар өздөрүнчө келип биз менен келишим түзүп кетип атышат. Азыркы учурда буйртмаларыбыз көп маскага. Түштүк боюнча ушу Баткенден, Кызыл Кыя, Жалал Абадтан ушундай буйртмалар келип атат маскагачы. Медициналык бет каптардын баасы да кымбат эмес, жана 100% пактадан тегилген. Эң башкысы бардык талаптарга ылайык келет. Бул чоңдор үчүн тигилген маска, бул балдар үчүн тигилген маска. Булардын атайын өздөрүнүн параметрлери болот, uzun durасы болот. Буну дагы бир артыкчылыгы көп жолу колдонсо болот. Bir күндө тагып жүрүп, кечке мал кайра жууп, кайра пара үтүк менен үтүктөн туруп, эки жолу. Кайра кургатып, эртеси кайра тагып кийсе болот элек. Бүгүнкү күндө дарыканаларда медициналык бет каптын тартыштыгы жок. Ал эми баасын тиешелүү кызматтар жана жергиликтүү бийлик көзөмөлдөп турат. Şu maskаны этият кылгыла. Көп кымбаттаткалы. Элибиз мындай чочуп турган мезгилде эме кылбаш керек да. Кымбаттатпаш керек. 3 сом, 4 сом, 5 сом деген эме кылбай, айбет. Ош шаардык бордордук базарында азык-түлүк сатуучу катар өзүңүздөр байкагандай бул жерде эч кандай азык-түлүктүн тартыштыгы жок. Ошондой эле сатуучулардын айтымында баа дагы мурдага караганда баанын аркы өскөн жок. Бурундан ашак 22 бурундан казыр ашык. Баалар мурдагыдай эле, мына кесме мурдагыдай эле сатылып жатат. Килограммы 37 сомдон. Май, томат, туз, шекердин да баасы 1 сомго да көтөрүлгөн жок. Товарлардын запасы да кеңири. Калбай калды деген сөз бул жалган сөз. 1 сомга кило. Мындан 2 күн мурун Казакстандан ун келбей калат деген ушак кеп таркап, айрым ишкерлер бааны көтөрүп 2000 сомдон сатышкан. Бул көрүнүштү жөнгө салуу үчүн жергиликтүү бийлик базарларда түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Бардыгыбыз, мына бардык иштеп аткандар президенттин көзөмөлүндө. Макулбу ошо? Телефонго келип атат. Эметпегиле келип атат. Мына ун келди, ала бериңиз. Мына, пожалуйста, ун келди. 1350-тен келди мына. Оштогу ун комбинаттарда 500 тоннадай ун бар жана Казакстандан дагы алынып келинет. Ошондуктан кооптонууга негиз жок дейт адистер. Запасыбыз жетерлик, эч кандай коопсуздана турган эч нерсе жок. Канча сомдон сатып атат? Азыр ушул күндө мына базарда алып келип туруп 1350 сомдон сатып атабыз. Эч кандай паниканы көтөрүштүн кереги жок. Негиз жок бугача. Ал эми азык-түлүк же ундун баасын жасалма жол менен көтөргөн соодагерлерге мыйзам чегинде чара көрүлөт. Жерлерде шаардын бардык соода борборлордо ушундай бир кампаларында бүт биз постторду койгонбуз. Эгер жасалма түрдө бааны көтөрүп сатышкан болсо, андан мыйзам чегинде чара көрүлөт аларга. Каладагы эл көп жайгашкан аймактар, коомдук жайлар, базарлар жана ошондой эле жүргүнчүлөрдү ташуучу коомдук транспорттардын санитардык абалдары көзөмөлдөнүп, маал-малы менен дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүүдө. Азыркы учурда Ош шаарында коронавирус илдетине чалдыккан учур каттала элек. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош шаары.